Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен кайрадан өзгөндөмүн. Өзгөндүн өзгөрүп атканын көрсөтөйүн деп атам. Себеби жаздын алдында келип өзгөн жөнүндө бир нече жолу ушул бир катар какшанып сүйлөй берген болчумун. Ушу өзгөн болбой калыптыр, өзгөн өлүптүр дегендей эле сүйлөгөмүн да. Анан ошонун натыйжасы секин-секинден чыга баштады. Мына мисалы мына жерге тротуар курулуптур. Бул тротуар мындан нары түп-түз болуп ачылыптыр. Азыр мындай карасаңыздар, мына чоң тротуар турат да азырчы. Анан бул ушундай эле болуш керек деп ойлойсуздар да. Бул мындай эмес эле. Эшигин алдын мынантип кураган чөптөр менен тосуп отурат. Мунун милицияга не кереги бар, мен түшүнбөдүм ошонусун. Азыр ушундай болуп калды, анан кийин биз азыр кабыл алып атабыз да, ушундай болуш керек деп. Эми караңыздар, жүрүңүздөр. Мына тосмо мурда муну ушинтип турган эмес эле. Бул жагы мына турган имарат бул Өзгөн райондук милициясынын жанагы спорт залы болот. Ошол спорт зал, ошол милициялар өздөрү мына тосмо менен мындай кылып туруп эле мына жака чейин тоскон. Мындан нары түп-түз ушинтип мына арыктын бою менен тосуп алып кетишкен болчу. Анан тротуар ушул жерге чейин гана келген болчу. Азыр жок, азыр мына жакшынакай кылып туруп ачыптыр мынантип. Азыр тротуар барбы? Бар. Жакшынакай болуп калыптыр. Анан мына тосмону алышыптыр. Болот экен го. Кылса болот экен. Эми жүрүңүздөр. Эми наркы бетине өтөлү. Наркы бетине мындан да жакшыраак эме кылышыптыр. Бирок көрөбүз. Assalamu алейкум. Силгер болсун. Кандайсыздар? Азыр мына жерге тротуар болуптур. Жакшы экен. Жагып атабы сизге? Жакта. Бирок азыр эми сиздер мына имаратты салыпсыздар, ушу тротуарга жакын кылып. Эми буга тепкичти кайерден кыласыздар? Кантип кирет буяка адам? Хазайын билет. Сиздер хазайын эмес. Эми бизде баягы мындайбыз да, биз өзүбүз баягы мусулманбыз дейбиз, бирөөнүн акысын жебеш керек дейбиз, бирок эми келтирип коебуз да бул жагын. Азыр эми мына тротуарды айтып жүрүп, акыры мына тротуар курулуптур мына. Жакшынакай мындай түстүү жакшынакай плиталарды коюшуптур. Бунусу жакшы. Анан тротуар курулуптур. Курулган менен мына жерде караңыздар. Мына биринчи эле эмеси ушул бурчтагы биринчи имарат. Бул имарат азыр мынантип турат. Эртең буга бирөө чыгыш керек да. Кантип чыгат эми буга? Буга азыр булар эмне кылышат эми? Булар мондан дагы алып чыгат дагы мына жерге чейин тосот. Тосуп туруп бул жерге тепкич жасайт. Тепкич жасаганда анан кайра эле тротуар жок болуп калат да. Кайра эле биз баягы бирөөнүн акысын жей беребиз дагы, анан мечитке барабыз дагы намазды окуп кое беребиз. Бирөөнүн акысын жебеш керек деген нерсени. Турабы? Ошон үчүн азыр шаардын бийлиги биринчи кезекте мындай өзү негизи Өзгөн шаарынын бийлигинде өзү мындай бир генплан деген нерсе жок да, мындай бир элестетүү жок. Бул имаратты 2 метр артыраак салдырса болобу эле? Болот эле. Артында жер турат, көрүнүп турат азыр. Азыр эми эмне кылат? Же шаардын ушул курулуш башкармалыгы келиш керек да, мына жерди оюш керек мындайынан. Оёсун дагы тепкичиңди ичине алып киресин. Мына жерге 1 сантиметр дагы мына тротуарга карап чыкпайсың деген талапты кое алса жакшы. Кое албаса, булар кайра эле келет дагы ушинтип тепкичти бул жака коет. Мына тротуарды азыр ачканыбыз эртең бир тыйын болуп калат. Мен оюмча ошондой, же туура эмес айттым. Сиздики эмеспи, ачык айтпайсызбы? Азыр эми мынаны тургузасыз да, азыр сиз мынаны ушу жерге тургузганы кылып атасыңар азыр эми. Мына уже даяр болуп калыптыр. Буга уже заказ берилген. Бул усталар азыр мынон жерден мынантип, ушу жерден көтөрөт мынантип. Туурабы? Көтөрөт, анан кантип кирет анан бул жака, кантип чыгат? Азырго мына балдар азыр секирип чыгып атышат. Эми биз мындай биздин жашоо анекдот эле да, мындай карасаң, апандынын жашоосу да. Кантип чыгат азыр мына жагын? Наркы жагы тар, мына нары жагынан капталынан чыга албайсың. Капталдагы тротуар. Мына бул жагынан чыга албайсың. Бул жагы зоо болуп жатат мына. Бул жагынан чыкса, мына жолду тосот. Ичкерге киреби? Жок, булардын ичкерге кирейин деген ой жок, азыр мынантип тосуп атышат азыр. Ушуну шаардын архитектурасы карап атабы, шаардын мэриясы карап атабы, шаардын курулуш башкармалыгы карап атабы, акимият карап атабы, экотехинспекция карап атабы. Кылса болот экен, иштесе болот экен. Ан үчүн ушул мага окшогон бирөө келип жаман көрүнүп, ушул айтыш керек экен, доолаш керек экен, какшанып сүйлөп туруш керек экен да. Мына азыр бир жакшынакай плита экен. Жасап коюштур.
Бул жерде керек болса жаштар келип туруп TikTok ойносо дагы боло турган, TikTok тарса дагы боло турган экен. Бирок менде бир эле суроо бар азыр шаардын мэрине. Мына плита, мына түстүү плитаны коюштур. Плитанын калыңдыгы 2 сантиметрге дагы жетпейт мына. Анан бул эртең бизде баягы көкмейлер көп да. Булар машинасын дагы ушу жака салып бергенден кайра тартпайт. Анан ал бир жагы, экинчи жагы эртең кыш келет. Кыш келгенде бул мунун ичине суу кирет, кайрадан суу анан тешип баягынтип жарып чыгат дагы, бул эртең укаланып кетпейби? Бул өтө жука экен, сынып кетпейби деген эле маселе. Анан аны эске албаганда жакшы. Жакшы болуптур. Муналарды дагы мына заборлор мурда мына жакта болчу, аларды жылдырыптыр мына. Ушунча метр бардыгы бүтүндөй артка жылдырылган. Кылса болот экен. Рахмат. Эми Кыргызстандын түштүгүн өзүңөр жакшы билесиңер. Күн ысык. Эртең жайым мезгилинде бул жердеги аптап тим эле мына жерде жүргөн адамды төбөсүнөн куйкалап кое турган ысык болот. Ошон үчүн бул жака эмне болуш керек эле? Азыр эми же тротуардын жээгине боюна, же бул жерге, же бул тарабына жанагы дарак эгилиш керек эле да. Азыр дарак эге турган ушундай жашыл зонага аянт калтырышпаптыр. Макул эми ошондой болсо дагы эми азыр мына жеке менчик болсо дагы мына жагы. Ошо жеке менчик ээлерине айтыш керек дагы, мына жактагы ушул мына тосмонун ичинен бир катар ушундай бир жакшы көлөкө бере турган жазы жалбырактуу жакшына бир мажырым талбы, бака терекпи, чынарбы, арчабы эмне болсо дагы ушу жерге бир катар кылып туруп ушул жолго каратып эгесин ушу жолду бойлото деген талапты менин оюмча коюш керек. Мына ошол нерсе мындай акылдуу чечим болот деп ойлойм. Анткени элге көлөкө керек, бизге таза аба керек. Ошол. Мына мурда ушул жерде тосмо, мына тосмо ушул жакта турчу. Анан мына машиналар келип бул жака турчу дагы тротуар жок эле. Азыр машина кайра эле өзүнүн ордунда турат, жакшы. А бул жакта мына 2 метр кенен тротуар бар. Ушундай болуш керек эле, ушундай болуптур, жакшы мунусу. Азыр эми кайрадан наркы бет көтөлү да. Кайрадан мына милициянын мына тосмосу турган жерге келели. Бул жагынан ошентип баягы спорт комплекстен тоскондагы ушул Өзгөн шаардык милициясы. Анан мына Өзгөн шаардык милициясынын имаратын бүткөнгө чейин уланткан. Ушул ровдага кире турган жерде, мына дарбаза мына жерде турат да. Мурда бул мына дарбаза, мына кара дарбаза мына жерде турчу. Анан мына жерде милициянын бир будкасы турчу, ак пластиктен. Азыр болот экен, мына жерлерге атыргүл эгип койгон болчу. Атыргүлдү бул жака экпей, мына жака эксе дагы болот экен мына. Жер баарына жетет. Болгону мындай бир акыл эстүүлүк менен эле кылса болот эле. Мына эл басып атат. Болот экен го. Мына жерде стройкадан калган, ошо курулуштан калган цемент ошо ойдон кала бериптир. Муну алып койгондо эч ким жок окшойт. Ошо курулушту кылышкан, калган ошо ойдон калыптыр. Анан эң кызык жери, мурда милиция мына жерден тоскон да, мына жерде. Мындай наркы жактан келген тротуар ушу жерден келип түгөйт эле. Мына жерден баштап токтоп калат эле. Анан бул жерде мына Өзгөн райондук прокуратурасы акылдуу болуп келет эле дагы машинасын ушул жерге алып кирип, мына жерге мынандайынан коет эле. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мест алуу өздөрүнө кызматтык парковка кылып алган эле. Анан парковка кылып тротуарды эч уялбай эле. Анан мынантип мына кроме автомобилей прокуратура деп жазып коюшкан болчу. Бул жазууну дагы алыш эле экен. Муну сваркалап коюштур да. Азыр бул жазуу ушул ойдон турат. Ошол мурдагы баягы тротуар уурулугунун бир эстелиги да бул. Анан Өзгөн райондук прокуратурасы дагы ушу тротуарга келип туруп машинасын койгонду эрен-төрөн көрчү эмес. Болот дечү мындай. Бул кыргызча айтканда баягы нап нормальный көрүнүш болчу да. Азыр эми наркы жактан жол ачылып калды эле. Мындай карасаң болбойт да мындай жол да бул жер. Жолго машинасын кое албай калат экен. Мына бул жакты арыкты ачып коюштур, наркы жактан тротуарда ачып коюштур. Бул жак чоң тротуар болуп турат дагы. Бул жерге машина койгондун өзү бир келесоолук болуп калыптыр. То есть прокуратуранын тротуарга машина койгон адаты өзүнөн өзү жоюлду. Өзүнөн өзү мындай токтоду да, тыйылды. Көрсө болот экен. Мына жагында Өзгөн райондук жанагы эмеси бар. Өзгөндөгү мына Өзгөн мунарасы деген айтылуу Өзгөн мунарасы ушу жерде. Мына прокуратуранын маңдайында турат. Бул бетибизде прокуратура турат. Бул бетибизде ушул Өзгөн мунарасы турат. Өзгөн мунарасында дагы, мунарасын бойлой кеткен дагы
мына ол тротуар жок болчу. Азыр ал дагы бар. Өзгөн шаардык мэриясында бүгүн иш күн эмес экен. Мэри жок экен, төрагасы жок экен. Ошондуктан азыр буга кирбей эле коебуз. Жана кирсек эч ким жок дейт. Анан бир кызыктуу көрсөтүп берейин эми. Шаардын мындай аракет кылганы жакшы, шаар бийлигинин. Мына тротуарларды ачканы дагы жакшы. Бирок кээде ушу биздикилер ашыр үрөбү дейм да, мунун караңыздар эми. Мына не деген мультфильм дейм да. Бул мындай алганда бир архитектуралык урод да болчу. Ушуну жолдун ортосуна алып келип, ушундай бир өтмөк кылып коюптур. Бир адам жок мындан өткөнчү. Эми шаардын каражатын кетирди. Анан неге ушуну мультфильмдей кылып алып келип койду билбейм, бир жомоктогу шаарда кылып. Кээде ушул биздин эмелер жанагы жетекчилер мындай ашырып үрет да, ашырып үрет. Мындай бир жакшына эле келатып, "О, молодец, молодец" деп кетип атсаң, "Азамат экенсиң, жакшы экенсиң" деп атсаң эле ашырып үрет да ушу. Мындан карасаңыздар эми, мына караңыздар өзүңүз. Эмне бул? Буларды мен оюмча демонтаж кылып алса керек жакында. Же албайбы экен? Мында карасаң, эптеп-септеп эле курулгандай болуп турат. Ошол эле учурда кадимкидей капиталдык мындай чоң кымбат темирлерди пайдаланып курган мына. Эптеп-септеп эметип деген нерсе ошо өзгөндө болуп атат да кайрадан эле мына. Мынантип ушул мына мультфильмди курушкан. Кургандан кийин мына тротуарды дагы курушкан. Макул. Тротуар жакшы, курулуптур. Мына чынарды алганга болбойт. Аны да туура эле түшүнүп. Бирок мына жерге мындай туруп, наркы жолго чыгарып коюштур. Эми азыркы мына парковка болуп турат. Бирок түнү 1,5 келе турган болсо, мындан өтөм дей турган болсо, мына жерге катуу эле тиетте, дарс эле дейт түшөт. Байкабаган кишигечи. Анан ушул керек беле андан көрө, мисалы менин оюмча, мына тосмону бир аз эле мындай жылдырып, наркыны бир аз жылдырып, бир аз ушу жерден мындай айлантып койсо болмок дагы, наркы жолго тийишпей эле. Мына аялдаманы мына эки чынардын ортосуна жылдырып койсо, анан бул жакка каратып тосуп койсо боло бермек. Мына жолду кичине тарытып, ушул жерден эле мындай айлантып өтүп кетсе болот эле деп ойлойм да. Мына наркы асфальт жолго чыгып кетпестенчи. Мына өзүңөр көргүлө болбосо мына. Мындай кылып туруп эле жөн эле мындай чыгарып коюшкан да асфальткачы. Ушул туурабы, туура эмеспи силердин оюңарча? Өзүңөр айтып көргүлөчү. Балким андан көрө мына жакты бир аз мындай кылып койсо эч нерсе бузулмаган эмес да. Муну бир архитектуралык жанагысы менен мындай бир кичине бир чыгармачылыкты иштетип, кичине бир кооздуктан кошуп, коопсуздуктан кошуп, мындай бир тамак жасагандай кылып эле тузунан бир аз кошуп, жанагы томаттан кошуп, картошкадан кошуп, калемпирден кошуп, эттен кошуп, майдан кошуп, анан бир аз кууруп, анан бир аз кайнатып дегендей. Ошол сыяктуу кылып мындай бир чыгармачылык менен ойлонсо болот эле да, мынаны бир аз мындай. Эми өзгөндө ал жок, мындай кылыш керек. Кылып коюшкан. Ошол. Мунусу жакшы бирок, баары бир эми аракет кылышыптыр, мына жакшы тротуарды басышыптыр, анысы жакшы. Шаардын акимиятынын өзүнүн тротуары жок мына. Өзү дагы тротуары жок жерде турат. Бул жерде мындай тротуар жөнүндө жөнөкөй адам эмес, бул жерде акимдер дагы, мэрлер дагы, бул жерде прокуратура дагы, милиция дагы эч ким ойлонбойт. Мурда кудум ушул жерден мынындойна тосулган эле мына жер. Бул жагы акимият дейт элек дагы, бул жер ыйык жер дей эле. Жөн эле мындай ушул мына турган пустой жер, мына жөн эле бош жер, жөн эле тосулуп жатчу. Эч кандай мааниси жок, бирок тосулуп жатчу. Неге? Бул жагы акимият деп койчу элек, тосулуп турат эле да. Анан бул жагы дагы мындан нары түп-түз ушундайынан тосулуп турчу. Мына арчалар, мурда акимияттын ичинде турчу. То есть наркы турган забор, мына тосмо. Ал мына жакта турчу. Азыр эми ошодон бул жакка алып кириптир. Анан мына турган парковкадагы машиналардын бардыгы мына жол тарапта турчу. Жок, азыр эми мына булар азыр жалпысынан канча метр десек болот. Азыр мен болжолдоп айтайын. Азыр мунун изи да калган эмес наркы забордун. Мына 1, 2, 3, мына 4, 5, 6, дээрлик 6-7 метрге мына забор артка чегинген. Бул забор бул Өзгөн райондук администрациясынын, мындай алганда Өзгөн райондук акимиятынын тосмосу. Ушинтип тосулуп турчу мурда 7 метр нарактан тосулуп турчу. То есть 7 метр ушу жолду тосуп турчу. Жолдон нары
тротуар дагы жок эле, парковка дагы жок эле. Ошол эл ошо жолдун боюна эле машиналарын токтото берчү. А бул жагын дагы тосуп алган болчу. Азыр бул жагын жакшы кылыптыр, мына караңыздар. Бул жагын мындан нары ошол Өзгөн райондук администрациясынын оң капталын теп-тегиз кылып монтип асфальт ташыптыр. Бул жакты бошотушуптур. Парковкабы сага, мына сага парковка. Канча адам келсе дагы, канча машина болсо дагы ушул жака бата бергидей. Анча-мынча ушул шаарда мындай бир фестиваль болобу, анча-мынча мындай бир майрам болобу, ар түрдүү кечелер болобу, салтанаттар болобу, ошолордун баардыгын ушул жерде өткөрө берсең боло турган болуп калыптыр. Кылса болот экен. Мага жакты. Жөн эле мынтип, жөн эле тосуп алгандан көрө мынтип парковка кылып койсоң, элге жакшы экен, болот экен. Азыр керек болсо наркы жака машина токтотпойсун, баардыгын ушул жака алып кирип, ушул жака токтотосун десең дагы ушул жака канча машина болсо батат. Көчө бош эле болуп калмак. Мына кетип аткан жер мурда кадимкидей эле мына Өзгөн райондук администрациясынын короосундагы газон болчу. Газон турчу бул жерде, жапжасыл чөп турчу. Анан бул жакта бир катар адашпасам арчалар турчу. Ошол арчаларды да кыйышкан окшойт. Анан мынтип ошо тосмону артка чегинтишкен, артка тартышкан. Анан ортодон мынтип тротуарды курушкан. Тротуардан кийин мына бир нече орун азыр машина койгонго болуп калды. Мындай машина койсоң беморал, машина жүрсө беморал. Жакшынакай. Мурда мен мынтип айтканмын. Өзгөн районунда шаар куруу жөнүндө, архитектура жөнүндө, адамдарга ыңгайлуулук жөнүндө, адамдардын коопсуздугу, шаардын көркү, бир адамдарга жөнөкөй жөө жүргүнчүлөргө камкордук жөнүндө ойлоно алган ошондой деңгээлдеги бир дагы жетекчи жок окшойт деп айткан элем. Эми чындыгында андай жетекчи барбы жокпу, чындыгында жок эле окшойт өзү. Бирок андай адистер болсо керек, адисти уккан киши жокпу? Кыскасы бул кылынган эмес да. Азыр эми ушул кылынып калыптыр. Ушул тротуар болуп атат. Азыр наркы бетинде дагы азыр аны дагы айтып берем. Ошол жанагы шаар куруу жөнүндө ойлоно алган, шаар куруу деген эмне экенин мындай түшүнгөн бир жетекчинин жоктугунан мындай ойду келди, чалдык уйду шаар ушул Өзгөндө курулуп аткан. Тротуар, кой тротуарды. Мына жерден суу өтүш керек, кой сууну. Мына жерге чырак коюш керек, кой. Мына жерге машина коюш, жок, кой, жийиштир дегенге окшогон саясат жүрүп келген да. Эми дагы бир нерсени айтайын. Өзү негизи бул көчө, мына мен турган көчө, бул ушул Өзгөн районундагы, Өзгөн шаарындагы бул Ленин көчөсү. То есть Ленин көчөсү деп мурда жанагы борбордук көчөлөргө атты коюшчу да. Эң борбордук деген көчөгө Ленин деген атты беришкен. Демек бул жер административдик көчө болгон. Бул азыр дагы административдик көчө. Бул жерде мына Өзгөн райондук администрациясы жайгашкан, Өзгөн шаардык милициясы, Өзгөн райондук шаардык милициясы, райондук шаардык прокуратурасы, шаардык мэрия, мына жерде билим берүү башкармалыгы, жана башка мына салык кызматы, экотех инспекция жана башка дегендей жалаң административдик кызматтар жалаң ушул бир көчөгө топтолуп жайгашкан. Бирок бул башка көчөнү айтпай эле коелу Өзгөндүн. Ушул административдик көчөсүнүн өзүндө тротуар жок. Өзүндө ушинтип баягы тротуарды тосуп алган саясат жүрүп келе берген. Азыр мына жүрүңүздөр. Мындан түз өтө окшойт эми, Мына ортодогу бардык эме дарак-парактар бардык алынабы экен? Сиздер билесиздер? Биз шопурбуз. Мына жерге айдатса айдайсыздар. Айдайбыз, тактайбыз. Жакшы экен. Азыр мына жери Өзгөн райондук билим берүү башкармалыгы болчу. Билим берүү башкармалыгы дагы мындай элге билим беребиз деген мекеме да. Ушулардын өзүндө дагы тротуар жок болчу. Азыр мынтип ачып атышат. Мына имаратты ошол короосун артка тартып, мына арчаларын калтырып, анан мына алдын ушундай кылып бошотуп атышат. Бошотсун. Тротуардай болсун, көчөдөй болсун, арык арыктай болсун, жашыл аянттай болсун. Мына бошотуп атышаптыр. Азыр эми дагы көрөбүз наркы жагы каяка чейин барар экен. Кандайсыздар? Курулуштун чоңдору кимдер? Сизби? Прорабы. Азыр мына жол кандай болуп атат, каяка кетет дачы? Эмеге какасы светофорго чыгып келет. Светофорго чейин чыгат. Кандай кыласыздар? Снос кыла аласыздарбы? Наркы жакта жолдору бар, үйлөр бар. Аны мэрия чечет да. Мэрия ал жагын чечпей туруп эле сиздерди ишке салып койдубу? Ага чейин кетип атабыз эми, сегиз азырдан жылып кетип атабыз да. Качан бүткүдөй? Бүт калат күнү калсы быйыл. Жо сиздерде план бар да? Жок, план эмес эме, тендер.
Тендер? Тендер болса дагы, мисалы тендерде айтасыз да. Азыр Мен мынау күнү бүтөмүн. Ооба, тендерде айтылат. Азыр авариян күтүп алып калды да. Баягы асфальт беттерин покрытияда. Азыр основаниясын жасап алсак, анан аварияга карап туруп анан нересин жасайбыз да. Жок, эми анысы го макул. Ооба. Мен жок дегенде азыр план боюнча бул көчөнүн азыр мындай алганда жарымы дагы бул элек да, туурабы? Жагы жарымы болуп калды. Ну, макул жарымы дейли, эми дагы жарымы калды. Жарымына дагы канча убакыт керек эми? Жарымына да убакыт 2 ай керекпи, 1 ай керекпи? 1 ай ашык керек да. 1 ай ашык бул жон гана бою бошоткон го. Ооба. Анан кийин асфальт бар. Ооба. Асфальт уже декабрь болуп калат. Декабрда уже асфальт баскан болбойт. Жок, мен макул, аны мен сапаттуу басыш керек, ошон үчүн жанагы ал токтоп туруш керек, мен аны түшүнөм. Бирок бошотуштун өзү чоң иш да өзү. Бошотуп эле алсаңыздар го, аны кылып коюш оңойлуу болот эле өзү. Бошотуп эле алганда го. Ооба. Жагын. Өзү негизи бошотуш кыйын да, себеби баардыгыбыз чыгып алганбыз да, баягы биз Азыр баягы эми мэрия менен соглашение кылып, азырдан жылдырып кетип атабыз. Буларда Мына нейни канчалык болот? 2. Наркы жак аягына чейин 2 метр чыгабы, чыкпайбы? 2 метр алып кете аласыздарбы? Ушу 2 метр дегенде аягына чейин апара аласыздарбы? Наржаны барганда уже 1,5 миң азат да. 1,5 кылабыз деп атам. Ооба. 1,5 метр. Андан да азайып кетпей, 1,5 метр болуп Жок, кетпейби? жарым болбойт. Жарымга 2 адам батпай алат. Ооба да. Стандарт бар да эми. Азыр кандай, мурда кандай? Мурда деле азыр деле мына жактан асфальтты кылышкан. Эми жол асфальт өтө кең болуп кетти, мынчалык болбош керек эле деген окшойт. Анан мына жагын калтырып коюшкан да эми. Анан бул жака машина коюшчу, бирок адам баса турган жер жок болчу. Бул жакта бардык нерсе баягы чоңдор үчүн, машинасы барлар үчүн жасалгандагы адам үчүн, мындай жөн бала үчүн, аял үчүн, коляска үчүн, майы үчүн деген саясат таптакыр болгон эмес да. Анан азыр эми мынау жол ошол жанагы мэриянын алдынан тартып, ушинтип келет экен, мынау 2 дарак калат дейт, мынау 2 карагай. Анан ушул арчанын жаны менен өтүп, мынандойнан өтүп, анан кийин түз наркы Ош Бишкек жолуна чейин жетет экен. Аягына чейин чыгабыз дешип атат. Чыксын көрөлү. Өзү мына жакта дагы бир кызык нерсе бар. Мынау тосмолор дагы. Мурда мынау тарапта турчу эле да. Мына ушул жерде турчу эле. Азыр бул тосмонун дагы наркы жака жылдырып, анан тротуарды мына жака алып келишти. Бирок маселе ушул тротуар ушундайынан мынандайына өтүп кетиш керек эле. Бирок келет дагы азыр келип туруп мына жака мына салык кызматынын имаратына такалып калат. Ошон үчүн азыр эми тротуар азыр мынандай келген менен эми бул жактан мынтип өтөсүз дагы, анан бул жагынан кайрадан жүрөсүз жолго. Муну дагы эптемей коюшкан окшойт. Мына салык кызматынын мынау тепкичи, ушу турган тепкичи. Бул мына жерге чейин келчү. Ушу жерге чейин келчү. Анан азыр эми муну демонтаж кылып алып туруп, ошо капталынан киргизиптир, бир аз болсо дагы артка тартыптыр. Артка тарткан менен негизи бул имарат өзү мына жолго өтө жакын салынып калган да. Мынаны өтө начар басып атышыптыр. Булкулдап шылкылдап турат. Өңгүл-дөңгүл, түз эмес. Жакшы коюшкан эмес. Азыр эми мына жагы бул жагынан нары түз кетет экен. Анысы жакшы. Так, мына эми жан коюлуп келатыптыр. Болот экен го ушундай кылса. Мына жака өздөрү эге берсин эми. Мына арчасын эксин, башка нерсесин эксин. Тротуар өзү негизи мына жакта турган. Илгерки Союздун тротуары бул жакта болгон. Бирок мына жердеги ошол салык кызматына берилген имарат өзү жанагы жөн эле мас болуп отургандагыдай чечим менен мындай сыртка чыгып, мына жолдун үстүнө берилгендиктен улам азыр наркы жактагы тротуарды көчө жака жылдырышкан. Анан аны түздөш үчүн кайрадан келип туруп, мына тротуарды дагы көчө жака чыгарганга аргасыз болуп атышат. Анткени мынандай болуп, баягы жылан сойлогондой болуп ирейип кетмек. Түздөйбүз десе, анда мына көчөгө чыгарыш керек. Түздөбөйүн десең, анда мына эски тротуарга кошуш керек. Эски тротуарга кошоюн десең, ошого түздөйүн десең, анда наркы салык кызматын снос кылып алыш керек. Салык кызматын ала албайсың. Аны дагы өзүнүн акыл эстүүмүн деп ойлогон эле кишилер убагында берип койгон. Макул эми бул жагы мультфильм болуп калыптыр да эми. Турабы? Эски тротуар мындай кеткен да.
кетип нарагынан түз чыгыш керек эле. Бирок наркы салык кызматы биракка чыгып алган үчүн эми бул жака чыккан каргас болуп атты. Bilmem ana ошондо анда куюлуп кетет, анда отоз тротуар болот деди да, програмчы. Ана изгилейт да, ана куюлуп. Ошондо, ошо экөөнүн ортодо болот да, 2:40 болсо керек. Аны бишо ана байрактын жанында. Аны көрдүм. Ол биракта берки мынау жакта жүрөт. Ана жакта. Eski tratuar жок болчу дейсизби? Жок болсо да тушма туш кылып кылыш керек эле дейм. Майлен. Эми ушунча болгондо Ошо. Ошого шүгүр да. Жок кеңейдиби? 5-6 метр кеңейди. Жок, ол наркы акимият жак кеңейиптир. А бул жак тарып атат да кайрадан азыр. Бул жак не тарыды? Мына эски арыктын орду мына. Биз толтурдук мына. Кара. Эски арыктын орду. Мыналар бул границаскада мына. Азыр эми арык каяктан болот эми? Арыкты калаган жактан чыгарат да билбейм эми. Чында. Кара тусын айшкан. Арыктын өздөрү чыгарам, эмне чыгарабы? Азыр эми бул жак дөң. Бул жак ылдыйыш. Бул көтөрөбүз да, ошон көтөрө атпайбыз, көтөрүбүз жипти. Көтөрүлөт ушулай. Анан кийин бул тагына шагыл төгөбүз, анан асфальт басабыз жеп. Аны түшүнөм. Түшүнгөн менен мен азыр кайра наркы имаратты ойлоп атам. Азыр эми андай боло турган болсо, наркы имарат жака суунун баары ошо жака толо турган болуп калат, эми. Аны мен айта албайм. Ошондой болот да туурабы? Суу ансыз деле ошо жака кирчү эле, мурда эле? Ушу киши карап, ушу билет да. Бул жалчаган арык деле жок экен да бирок. Азыркы биздин абалыбыз мындай. Жөн эле мынантип сай болуп, жар болуп жатат. Тротуар жөнүндө эч ким ойлонгон эмес. Жөн эле мындай боло берет болуп келген да. Азыр эми мындан бияка Кудай буйрса ошол жерде тротуар болот экен. Мындан нары түз өтөт экен дагы, наркы эмеге чейин жетет экен. Бул жерлерде эми ушулар ушу ойдон эле калат окшойт. Мыналардын бардыгын жанагы тротуарга койбой турган кылып бир тосуп ойлонушса керек. Тротуарды же бийигирээк кылыш керек бу жолдон. Мына жерде мына карасаңар арык дагы жок. Эч нерсе жок да. Ошондо эми арыгы дагы бар, тротуары дагы бар. Жолдун боюнда бир дарагы дагы бар. Мындай кылып бир ойлонуш керек да. Мына жерлерди кантип шаардык мэрия ушунун бир чечимин табат билбейм. Мисалы мынага окшогондорду азыр мына эшигин монтип ача турган болсо, ар кандай тротуарды жокко чыгарып салат да. Ушулар алынабы жокпу? Мына жагында эми бир аз бар экен. Бирок кептин бардыгы наркы бетинде болот. Мына эми бул машиналарды мындай кылып кое бербесин десе керек. Мынантип арматураларды чыгарып уркойтуп коюптур. Бул машинадан корунганы менен эми бир адам чатышып бир нерсе болсо, аябай эле жаман болгудай. Аябай өчөшкөн окшойт. Бул керек болсо мына жактарынан бери коюп салып турмун, кара. Бул адам өтөт, бул жерден адам басат деп ойлогон эмес окшойт. Аларды жулуп эле ыргытып бериш керек да монтип эле. Мына жактарды толтуруп ушундан нары кетсе го түзүк. Эми мына жактарга эми айла жок эми. Булар кандай көчө болот булар? Өзгөн шаар өзү ушундай эски шаар да өзү. Илгерки баягы Усун мамлекети дегендер ушул жерде түтөлгөн деп айтылат го. Анан бул жерде ушундай шаар эски болгон үчүн эскиче баягы махалла тибинде жасалган. Бул жака араба батса болду болгон. Анан мындай көчөлөрдүн бардыгы ушундай тар көчөлөр болгон. Анан ушундай көчөлөрдө жанагы өзбектөрдө ыр бар. Мына 1 метр, 2 метрге жетпейт да, 1,5 метрлик көчөлөр да булар. Энди сени sevmeyman, тар көчөнгө бармайман деген ырлар ушул жерлерден жаралат. Ушундай көчөлөрдөн. Tor ko'chaning tor yo'lchasida sevganim bor, ey bir kulbasida. Мындан ченей турган болсоң, мына 1,5 метр чыгарабыз жок дегенде дешип атат, бирок 1,5 метр дагы чыгара албайт. Эгерде аны чыгарабыз дей турган болсо, анда муну снос кылыш керек болуп калат. Снос кыла албайт. Мына жагы кандай болот анда? Мына жакта эми мына дарактарды эгип салыптыр. Ушул бизде бир жаман адатыбыз бар. Ушу бир карыш болсо да ушу жол тарапка чыга берсек дейбиз да. Мына да сага карайбы? Жок. Мунан ким кайсы башы менен кылган дейм да. Мына жакшы. Тротуарда адам жүрөдүгөн үй. Жо тротуарга анан кийин мунун неге кет мына жерге?
Bilmeymiz aka. Bunu je sal nararak, je berегирээк, je ичкерге эле да турабы? Мындай бир жашоодон бизде эч үмүт да жок окшойт да. Же бир элге эл бул бир мал дегендей эле мамиле кылабыз да. Ушинтип мына жакшына асфальт кылыппыз, мына бетондоппуз. Ушул тротуарда эндей жерди калтырыппыз, 2 метр чыкпаса дагы жок дегенде 1.20 чыгат ушу жер. Анан ортосуна мону эгип коюппуз да. Эми муну кылып атканда бирөөлөр ойлогондой, бул жерде тротуар болот экен, эми жакшына басабыз деп ойлосо керек. Жок, баспайсың. Бул жерде мына арча турат деп. Негизи өзгөндө өзү тротуарга болгон мамиле өзү болбой калган да. Тротуар эми бош жер деген окшойт. Бул жерге ушинтип таштап коюштур. Таштоочу жер болуп калыптыр муну. Бул жагы дагы таштанды. Шаардын мэри иштеп атам деп атат эми. Шаардын мэри мына жерлердин бардыгына азыр тегиздеш керек дагы, алып же бийиктеп көтөрүп тегиз адам чатышпай турган, мындай опоңдоп чыгып түшө бербей турган кылышыбыз керек. Мынантип тротуарга машина коюп койбош үчүн ушул тротуарлардын ортосуна баягы чоң эле турбалардан коюп коюш керек. Өзгөн негизи халктын саны абдан жыш жер да, ошон үчүн баягы машина дагы батпайт, эл дагы батпайт. Базар кылайын десе базарга дагы орун жок. Анан адамдардын бардыгы ушинтип эл батпай атса дагы, кысылып атса дагы ушул көчөгө карап жүткүнө берген жаман баягы ооруга бардыгы чалдыккан. Ошон үчүн бардыгы ушул ичинде орун турса дагы көчөгө карап сала берет. Ичинде жери болсо дагы ушу көчө жакка тарап ылтына берет. Ошонун айынан ушундай болуп калган. Азыр мына жерде парковка жок. Мына тротуарды парковка кылып асыптыр. Эми бул жери проблема болбойт азыр, жакшы эле болот. Мынантип келген да эми. Келген. Мына ушул жер бир аз ашыкчараак окшойт деп бул жака чыккан. Анан дагы чыккан. Ушинтип отуруп, биротоло чыгып кеттир. Эгерде кандай десек, эми жолду тартканда мүмкүн болушунча. Наркарык мына жерден кеткен. Биринчи эме өзү негизи мына жактан кеткен. Мына ушул жерден кеткен экен, мына арык. Буну чыгарып отуруп, азыр мына даракты бул жака эгип, ушу көчөнү тарытып, ушундай бир. Өзү негизи биз бирдемени түшүнбөйбүз да, мен оюмчачы. Эгерде соода кылгың келеби? Илгери мисалы мындай эле да. Илгери эгерде той кылсаң, же үйүңдө бир жакшылык жамандык иш боло турган болсо, ат байлай турган жерди дайын кылат элең. Аттар ушул жерге байланат, эшектер ушул жерге байланат деп. Анан атты байлаганга, адамдарды келген кишини атказганга деп, анан 1-2 адамды дайындап койчу элек. Анан ошол жерлерге катар туруп аттар байланчу эле. Бая тойго келгендер. Ошол сыяктуу азыр деле ал закон өзгөргөн жок. Азыр аттын ордуна машина пайда болуп калды. Ат мурда 1 метр, 1,5 метр жерге батса, азыр машина 2 метр, 2,5 метр жерге батат да. Өзүнө 2,5 метр жер талап кылат. Демек, азыр сен соода кыласыңбы? Соодам жүрүсүн дейсиңби? Анда алдыңа кененирээк парковка коюшуң керек. Жок, баягы көчөгө сүрө бербешиң керек. Сиз кандай деп ойлойсуз? Клиент көбүрөөк келиш үчүн парковкага место болуш керек. Болуш керек. Мисалы мен клиент кардар катары айтайын. Мен баягы парковкасы бар жерге баргым келет да. Ушу эптеп машинага орун таппай бирөөлөргө жол тогуз келген жерге, боло турган жерге баргым келбейт. Анан ошону билип туруп, неге эле көчөгө эле чыга беребиз дейм да. Мына алдыда бар экен го место, орун бар да азыр. Бар. Макул эми. Рахмат. Макул, рахмат. Мына азыр бул токтотуп коюптур. Бул неге токтот? Себеби аркы жак жол батпайт. Жабык экен. Бул өзү мына жака чыккан 2 метр. Ол жеткен эмес. Бул жака дагы мынаны дагы коюп коюптур. Кандайсыздар? Саламат. Мына жерлерде парковкаларды кылып аттыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мына четине ошо 1 метр, 1,5 метрден чыгып алгандардын бардыгын снос кылыш керек, кылбаш керек. Бул жердин бардыгын албаса, мынантип биздин машина сотконго өтө тар болуп калып атат. Мына жерди алыш керек да өзү. Албаса элге туура келбей калды, жол тарып, мынантип машиналар көбөйүп, бардыгы мынанда коюп. Мына эл өтө турган жерге коюлуп атат да мындай. Бардыгы. Ошого биз şu өкмөттөн суран келип эле ушу жерлерди алып кеңейтип берсе.
Мен нарактан мына нарк арыкты издеп келдим да. Нарк арык нарактан келиптир. Келип мына жерде мындай келиптир. Келип мынага такалганда мына эски эменин низи мына. Мындан келип мына арык мына жерден болгондо эски арык. Мына турлайт да мен азыр. Ошондо муну сиздердики бул сиздер чыгып алгандай болуп атасыздар да мундон 2 метр. Документальный бар жок. Эми документ өлүп кетсин документ. Өз негиз чыгып алып атабыз да эми бир элге. Чыккан жокпуз. Bu yer bunun hökümet üye olan bir yer, poçtan üye. Aşı granitsadan kurganbız. Bunu yerge arık bolup kalganda bunu ağa jakın bolup kaldı dep men anam podzemni arık kılıp koydum, turba koyup koydum şu. Elder ötse kıynanmasın dep. Şu. Азыр эми кандай болот? Бул өкмөт айтып атат. Бир 2 метр аягына чейин 2 метр алып барабыз деп атат. Немени абарат? Тротуарды. 2 метр чыгара албайт. Абарса, maylı el жылдыр десе, өкмөт айтса жылдырабыз. Жылдыр дебейт ау азыр. Hiç kim kelgen жок. Жылдыр деген жок hiç kim. Жылдыр дебептир. Деген жок. Өкмөт кайгылуу экен да. Да hiç kim kelip жылдыр деген жок mu? Тротуар турат, мына тротуар болмашы да. Ilgari Sen kuraqtın ekemiz. Azım bunu oturdu. Ana eski turap. Ya mananı biri arendaga alıp, arendaga munalar alıp. yok öyle de. Bir günü kesem munanı kuruvat. Men kuruva bunu. Dedim yine öşü oldu. Optaşayız bu vremenli. Alınat bu. Munanı alınat oldu. Muna yer aşı trottoar. Bizge çıkıp ketken bolsa muna lesnise çıkıp ketdi. Oşol da Bunday tegizde alıp ketse bolot demi? Bolot. Mana aşı trottoar da özü. Muna uydan da çıktı. Muna uydan da kişine eme olgan. Бирок эми мурун болгондо жок, эми мурун болгон. Азыр эми мен айтайын дегеним башка да. Мурда эми бул өзгөн эски шаар да. Эски шаар катары бул эми баягы эскиче түптө жасалган. Мурда мынчалык көп машина жок эле. Болсо атарабай эшегер бар эле. Bu nerede связь линиясы бар экен. Ошон үчүн арыктын ар жагы кылса жол кичине болуп калып, жаңы асфальт кылганды. Анан бияка кылып койду да. Шу. Али связьды подземный немеси өткөн экен. Кыскасы эми азыр мамлекет мындай да, азыр могу сиздин үйүңүздү көрдүм. Кенен эле экен, наркы жагы кенен экен. Кичине эми саал аркага тартың ака десе болгудай да, эми баарын эле. Баарыныкы эле ошондой болсо керек өзү. El tartanda. El бүт ашагадан башынан тартып келсе, мен деле тартам. Агер эми эч ким чыккан жок, кагаз берген жок, чакырган жок. Макул болуптур. Азыр мына жагы деле карасаңар азыр, мына жагы өзү башынан акырга ушундай. Ушундай экен да ооба. Ошону тегиз кылып эми жок дегенде ушуну алып кете алабы, кете албайбы? Мен уну билбейм, архитектура билбейм. Маналар алыш кыйын она, кийинки тишке. Наркылар дагы жок дегенде 30 см, 40 см мында карасаң биринен бири өтүп чыгып келет. Наркыздан я кийин түштү ошол. Улам кийинки салганы кайын турашкан мына арча. Арчаны арык биягыда эди. Кеги мына жолду асфальт кыйганда кичине иштеке болбойт. Бияга жылдырайлы доду. Биз территорияга кирип калабыздар десек, жылдырайлы деди. Абам жылдырсаң жылдыргыла деди. Анан жылды. Жок, али көп жылат го дейм бул. Эми Алла билет. Эми эл өсүп атат. Эл өсүп атат да. Наркы тарабы кеңири болуп калган ошо. Өзү мына жерде 6 үй бар. 6 үй бар. Şu үйлөрдү bir көчүрөбүз деген. Көчүрөбүз дегенге endi men şu yerде bir balam азыр 30 га кирди. 30 жыл болду. Өзүм деле кичине ошо жерде чоңойсоң керек. Ошо жок, bu yerде атам иштеген, bu yerде. Атам почтада иштеп, атамга берген bu. Анан билбейм мен кандай болот, не болот. Анау жерлерди кандай кылар экен? Азыр мен буларга кадимкидей эле мен алар кыжалат болбой эле мен кыжалат болдум азыр. Кандай кылып чыгарат деп. Башташыптыр жакшы. Бере берген да. Мына жерлер кандай болот дейм да, мына жерлерде 1 метр эми эпте ушинтип өтсө керек мына жерлерде. Мына жерлерди кандай кылат? Мына жерлер эми ошол 1.20 менен өтүп кетет окшойт эптеп. Бул жагы өтөт экен. Өткөрсө болот экен. Бир катар карап чыгышкан окшойт. Эми ушинтип өткөрүп кетебиз дешкен окшойт. Өзү негизи илгерки үйлөр десең, мына деле илгерки экен. Эми илгери башкача болгон дейм. Мынчалык чоң көчөнүн зарылчылыгы болгон эмес. Мынага окшогон килтейген машиналар жүргөн эмес. Азыр мунулар оңой менен бир жерге батпайт дагы. Анан машина мынчалык көп болгон эмес. Өзү негизи шаарда, өзгөн шаарында
мындай башкы планы баягы ген план, ПДД дегенге окшогон нерселери да жок окшойт. Айтайын дегеним мындай да. Сооронбай Жээнбеков президент боло электе, премьер-министр болуп турганда, ошондо 2016-2017 жылдары болсо керек, адашпасам. Ошол 2016 жылдары ал тапшырма берген. Жерлерде бардыгын 6 айдын ичинде ген планды бүтүрөсүңөр деп. Ал өкмөт башчы болуп турганда ошентип айткан. Өкмөт башчы болуп турганда бүтүрүп алган эмес ген планды. Бир дагы жерге. Андан кийин президент болду. 3 жыл отурду. 3 жыл. 3 жылда ушул шаарлардын айылдардын, шаарлардын ген планын бүтүрүп алган жок. Андан кийин мына Садыр Жапаров келди, ал келип мына отурганда 1 жылга жакындады. Октябрына 1 жылдан өтүп калыптыр эми. Былтыр октябрь окуялары деген немелер ушул. 1 жыл деп коелу, 1 жыл болуптур. Ошо 1 жылдан бери бул дагы ушул шаарларда ген план маселесин мындай колу жете элек. Ген план болмоюнча, шаар жетекчилери эмне кыларын так билмейинче, жогору жактагы жетекчилер шаар мэрлеринен, акимдеринен, айыл өкмөттөрдөн эмнени талап кыларын алар билмейинче, ушинтип баягы башаламан болуп жашап жүрө берет окшойбуз. Бар болуңуздар, ага чейин мен ушинтип эми кичинекей бир жердин тротуарын доолап, бир жердин туалетин доолап, бир жердин баягы дарагын доолап жүрө берет окшойм. Көрүп турасыңар, мына өзгөндүн ошол базарына кире бериш жер. Анан бул мындай болгон да илгери. Илгери керек болсо баягы атеист деген, капыр деген, таптакыр баягы элдин маданиятындагы башкасындагы уруу ойнобойм деген союз мезгили дагы ушуну буза алган эмес. Тескерисинче ушундай кылып туруп, мына силердин орнаментиңер ушундай экен, силердин маданиятыңар ушундай экен деп, анан ошол баягы мына чыгыштын почерки менен, чыгыштын колорити менен ушинтип мына эки мунараны коюп базарды ачып берген болчу. Ошол союз бузалбаган нерсени биз өзүбүз бузганбыз да. Монантип баягы акмагын чыгарып, контейнерлерди коюп, анын аркы жака жөн эле тыгып салганбыз, мындай кереги жок деп эле. Кандайсыз? Анан ошентип турган. Азыр эми монантип кайра бузулуп атат. Мунусу жакшы, баягы мэр өзүнүн сөзүнө турду, же болбосо аким буга катуу туруп берди. Кыскасы, мэр болобу, аким болобу, кимиси болсо дагы ушул нерсенин баягы кандай десем, тартиптин кичинекей болсо дагы мындай, кичинекей бир жердеги тартип болсо дагы оңдолуп атканы мени кубандырып турат. Мындай да, шаар куруунун 5 эрежеси бар экен. Шаардын мэрлери өзүн билемди кылбаш керек экен, урбанисттерди угуш керек экен, урбанисттерден акылдуу болуп кетпеш керек экен. Анан мындай бир оюна келгенди эле кыла бербеш керек экен. Анан бир популизм менен алектенбеш керек экен. Ушу болгону ушу сыяктуу жөнөкөй эле 5 эреже да. Шаар курушту сен билбейсиңби, мэр болсоң дагы. Сен мэрлигиңди кыла бер, бирок урбанисттердин айтканын аткар. Ошолордун кеңешин ук. Элдин кеңешин ук. Кайсыл жерге тротуар керек, ошону кыл. Кайсыл жерге арык керек, аны кыл. Кайсыл жерге жашыл аянт керек, аны кыл. Бирок жок, ушул жерге мен өзүм мен каалап атам деп эле мунага окшогон бир уродторду кыла бербеш керек да. Кылсаң мындай практикалык мааниси бар, зарылчылыгы бар, логикага ылайыктуу, турмуштук бир логикасы менен мындай бир шайкеш келе турган нерселерди кылыш керек деп ойлойм. Анан жөн эле келип, анан көрүнгөн жерди же баягы акча үчүн деп эле, же болбосо мындай бир эпте өзүм көрсөтүп калайын, интернетке чыгып бир YouTube'да бир жанагы ура, молодец дедиртейин дегендей логика менен шаардын мэрлери эч кандай чечим кабыл албаш керек деп ойлойм. Негизи өзгөн шаары бул мындай өзү чакан көрүнгөн менен, аймактагы бир эми мындай кичине эле бир шаар дегенибиз менен бул өтө маанилүү шаар өзү. Анткени ушул Ош-Бишкек жолунун боюнда дээрлик мына Ош шаары, Баткен облусу менен наркы, мына Жалал Абад, Бишкек, түндүк тарапты мына ушул дал ушул өзгөн шаары байланыштырат. Ошондуктан баягы кыйма чийме бул жакта мындай альтернативдүү жол дагы жок. Болгону бир эле жолдон өтөсүз. Бир эле жол шаарды көзөп өтөт, ушул Ош-Бишкек жолу. Анан бул жердеги ошондуктан бул жерде анан жанагы кыргыз, өзбек деген дагы маселелер бар, аны жашырбай эле айтышыбыз керек. Ошон үчүн бул жердеги балансты сакташ керек биринчиден. Экинчиден, мындай баланс качан сакталат? Шаардын мэрлеринде, шаардын мына райондун акимдеринде бардыгына тегиз, бирдей, калыс мамиле болмоюнча ал нерсе сакталбайт. Андан сырткары бул жерге шаарда азыр ушунчалык баягы быкы-чыкы башаламандык абдан күч болуп турат. Шаардын мэрлеринде өзүндө бир мындай бир
көз караш болуш керек. Мындай шаарды оңдойм деген. Аларда энергия болуш керек. Аларда ушу буркан шаркан түшүп турган, ушу мен муну кылышым керек, тезирээк үлгүрүп муну кылышым керек, муну кылышым керек, бүгүн буга жетишип калышым керек дегендей, мындай шашып иштеген, тезирээк жетишип иштесем экен деген, ушундай берилип иштеген, энергиясы төгүлүп, ашып ташып турган адам шаарда иштеш керек, мэр болуп иштеш керек. Анан азыркы мэрдин андай сапаты барбы жокпу билбейм, мага ал сезилбей атат. Бирок кандай болбосун, шаарга азыр ушундай адам керек. Шаарга чыгармачылык менен иштеген адам керек. Азыр шаарга мындай бир изденүү менен иштеген адам керек. Мындандай отуруп алып, мен мындай кылсам жакшы болобу, же мындай кылсам жакшы болобу, кандай кылсам жакшы болот экен деп изденип, адамдардан кеңеш сурап, адамдарга маслихат салып иштеген жетекчи болсо жакшы болот эле. Анткени шаарда ресурстар абдан көп. Шаарда базар бар, базар башаламан, базардын ичи бош турат, элдин баары көчөгө чыгып кеткен. А ошону базардын ичине кантип киргизем? Болбосо райондорго, кичинекей райондорго чакан базарчиктерди ачтырып берейин. Мына жеке менчик эле базар болсун. Мына сен үйүңдү буз дагы ушу жерге чакан базар кур. Мына сен дагы үйүңдү буз дагы ушу жерге чакан базар кур. Сен дагы үйүңдү буз дагы чакан базар кур деп, болбосо базарды таратыш керек. Негиз эле мага койсо, өзү негиз мен эмне кылмакмын? Мен өзгөн шаарын чоңойтмакмын. Өзгөндүн жанындагы бир 3-4 айыл өкмөттү кошуп шаарга бир шаар кылып салмакмын. Базарды сүрүп эле алып чыгып туруп, шаардын сыртына алып чыгып салмакмын. Эски базардын ордуна мына чоң мына Фрунзе деген сыяктуу бу гипермаркетти бир нерселерди салдырса болот эле. Чоң соода борборлорун салса болот эле. Чоң көп кабаттуу үйлөрдү салып, астын 1-2 кабаттарын соода офис борборлорун салып салса болот эле. Өзгөндүн өзү негизи потенциалы абдан чоң, тарыхый шаар. Туристтик бир чоң бир баягы туристтердин баары келип ушул жерге зыярат кыла турган бир жайды дагы орнотуп уюштуруп койсо болот эле. Бирок ал дагы болбой атат. Шаардын мэри мага мурунку интервьюда айткан эле, мен шаардын бюджетин радикалдуу түрдө көтөрөм деген, кескин түрдө көтөрөм деген. Бирок азыр ал дагы ишке ашпагандай болуп турат. Шаарда ресурс бар. Салыкты көтөрсө болот. Шаарды оңдоп койсо болот. Шаарды иреттеп койсо болот. Бардыгын кылса болот. Болгону буга энергия керек, изденүү керек, чыгармачылык керек. Бар болуңуздар.